Ыскөл районунун Каролду айылынын тургуну Талант Маматалиев 10 жыл аралыгынан бери жыгач идиштерди жасоо менен алектенет. Устанын айтымында алгач бул идиштерди жакындарына, айылдаштарына гана жасап берчү. Акыркы 2-3 жыл аралыгында жасаган идиштерге суроо талап көбөйүп, учурда Кыргызстандын Чар тарабынан алган эмес чет өлкөдөгү мекендештер да буйртма беришип, иши кызуу жүрүүдө. Жыгач устанын идиштери жаңгактан гана жасалгандыктан бышыктыгы менен айырмаланат. Ал идиш жасоочу материалды, тактап айтканда, жаңгакты райондун аймагындагы айылдардан жарнама аркылуу таап сатып келет. Мына монун баары жаңгакта. Размери да сонун, бул чоң. Үч тарткан табак, эт тарткан табак. Молар болсо готовый 5 бармак салып келип берет. Булар аябай формасы дагы анан оймосу дагы аябай жакшы болуптур. Эң кымбат баалуу иши ушул. Жыгач менен иштегениме, постоянно иштегениме 10 жылдан ашты. Ошо башында простой материалдар менен жасап көрдүм. Анан жаңгакка өтүп кеттим. Негизи эле жаңгак баалуу экен да. Анан жаңгактын да өңү да жакшы экен. Булар эч кандай краска, лак, клей колдонбойм. Кудайга шүгүр. Эң биринчи жасаган чөмүч болду да. Эми ал чөмүч эми аз көрсөтөйүн. Чөмүч мындай ийилип турбай, удобный болчу. Мыягында крючок. Мурунку чөмүч мындай түптүз эле болуп калган да. Анан ошо менен бир чөмүч жасадым дагы, токтоттум. Анан жүрүп отуруп кыргыз ээриге чаптым өзүм. Чапкым келди да, кыргыз ээр чаап жүрдүм. Бир 15 ээр чаптым. Үйрөнөм деп нарынан бир бала келип үйрөнүп кетти. Бир жума жатып, үйрөнүп таскандан да үйрөнүп алып кетти. Жакшы иштеп атам дейт. Келечекте менин планым бу жыгач идишти, анан мебель да натуральный жыгачтан, жаңгактан мебель жасагым келип жүрөт да. Мындай буттар арыстан мындай кылыпчы. Ошо кытайлардын көрүп калып атпайм, ошондой натуральный жыгачтан чаптап, бүт оймолорун салып, ошондой мебель жасасамбы деп көптөн бери тилек кылып жүрөм. Жыгач уста Талант Мамралиевдин устаканасыда заманбап тиешелүү жабдуулары да жок. Аны алууга азырынча шарты жок экенин айтат. Ошол себептен ал ар бир идишти кол менен бүтүн кылып оюп, чегип жасайт. Бул өзгөчө энергияны жана күчтү да талап кылат. Аздан бери эле жасай баштаган окшойсуң. Заказ менен жасалып аткан окот да бунун баарычы. Ооба. Крышкасы менен болсо жакшы болот. Абдан сонун экен. Үстүн жаап койсоң дагы эчтеке кирбейт дагы. Жакшы болуп турат да. Мына могу чынычы. Бысык сорпого куйса дагы жарылбайт, кол күйбөйт. Даже түшүп кетсе да сынбайт да. Жакшы көп коркутканча. Анан кээ бирөөлөр мисалы краска колдонуп, античы краска жок. Натуральный өзүнүн майга бышырылган. Ошо мына кашыктарды бип турган жасайт. Мына мага туура алып келген готовый 5 бармак. 5 бармактай. Талант экөөбүз кичинекейибизден чогуу өскөн, чогуу бир класста окуган, тең тушум болот, досум болот. Бул жыгаччылык менен баштап көп иштерди, көп элдин керегине жараган жакшы оокаттарды жасап берип атат. Биз ушу досубуз менен аябай сыймыктанабыз. Ошо жана мебельный цехты орнамент жасаган деген ошол цехке мен киргизгем. Экөөбүз мен ошакта иштеп жүрүп, анан ушундай заказ керек деп, анан ушу тең түшүп аланбай ушунун колунан келет. Ошол кишиге ушуга заказ берсек жасайт деп, анан ошол тең түшүп алама айтып, мондай жасап бер деп. Анан башында кандай болот деп атып, анан кийин аябай алып жүрүп кетти. Аяктан да заказдан негизи бошой алчу эмес да. Анан кийин ал цех иштеп, иштебей неме болуп калган моментте анан кийин шак эле бул жыгаччылыкка бияк идиш аяк жасап ошого өтүп кетти да. Анан азыр Кудайга шүгүр көп жерлерге абдан заказ менен Кыргызстандын бүт жеринен келип турат.
Ысык көл районунун Кароол дөбө айылындагы жыгач уста Талант Маматалиевди анын TikTok'тогу баракчасы аркылуу таап, буйрутма бергендер күн санап өсүүдө. Уста жакында эле чет жерде иштеп жүргөн бир тууган инисин чакырып, ага майда буюмдарды жасоону үйрөтүп, чогуу иштөө сунушун киргизген. Өзүнүн уулдары да идиштерди жасоону үйрөнүп жатышат. Талант Маматалиев чакан цех ачуу максаты бар экенин, ал үчүн каражат булактарын табуу аракетин көрүп жатканын, эгерде бул кыялы ишке ашса, жанына дагы шакирттерди алып, ишин илгерилетерин айтат. Айсел Тилек кызы, Мадина Бакирова, Баяман Тилеков, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан.